Демек, эгерде сени Аллах субханала тағала бир кыйынчылыктан, оруудан, жамандыктан куткарса, ошону Аллах мени куткарды дешиң керек. Ал жерде Алланы таштап коюп, башка себептерди мени куткарды десең ширк болот. Куткарган зат Аллах, Алланы таштап коюп, анан могу нерселер мени куткарды десең, анда сен ширк кылган болосуң. Мына ушуну Аллах Куранда айтып атат: "Ва жа'ала лиллахи андада", Аллах таалам куткаргандан кийин эми Алланы таштап коюп не кылышат? Аллага ширк кылышат дейт. Аллага ширк кылышат. Мына ушул Кудайчан, буттары, ушул нерселер куткарды дейт. Кээде адамдар айтат: "Ооруп калдым эле, дары ичтим, жакшы болуп калдым" дейт. Кээде таап карсам, таап жакшы кылып койду дейт. Кээде ушул нерсе менен бирөө сактап калды дейт. Үйүм сактап калды, машинем сактап калды деген баардык түрлүү адамдар сактап калган нерселерин айтылат. Булар себеп гана. Булар сактаганга Аллах таалам себепчи гана кылган. Хакыйкый сактоочу зат Аллах субханала таала. Мусаббибул асбаб хуа Аллаху субханала таала. Ошол себептерди сага себеп кылып берип, сени ошол жерден сактаган, оруудан сактаган, оруудан чыгарган, кыйынчылыктан чыгарган бир гана Аллах субханала таала. Ошон үчүн кандай башыңа түйшүк түшпөсүн, кыйынчылык, оруу, жамандык болбосун, бүт баарынан чыкканда Аллах мени чыгарды деш керек.